Урматтуу докладчик, сиз азыр айтып атасыз, башка мамлекеттер менен тыгыз байланыштабыз. Туурабы? Ооба, эң туура. Ал жакшы. Бирок мына бир маселе ошондон чыгып атат да. Таблиги жамаат уюму Россияда экстремисттик деп табылган. Эмне үчүн бизде бул уюм эркин иштеп жатат? Арсенбек Касымович, биз бул таблиги жамааттын ошо мүчөлөрүн дайыма көзөмөлдөп турабыз. Эгер чектен чыгып, ошо мыйзам бузууга бара турган болсо, барган болушу алар деген. Анда кылмыш чоңдулар деген кылмыш чоңдулар тартылат. Эми бул таблиги жамаатты ошо экстремист деп тануу боюнча бир топ жолу деген аракеттер болгон, бирок ал Кыргызстанда экстремист деп табылган эмес. Жок, бирок бизде безвизный режимде Россия менен. Ошол жактан келип бизде иштерди жүргүзсүн болот. Биздикилер даяка киргизбейт. Ошондой болуп атпайбы? Биз бир болуш керекпиз, бир калыпта иштешибиз керек да. Эми Касымович, ар мамлекетте өз мыйзамы бар экен, ошо мыйзамдардын негизинде жумуш алып барабыз. Жок, дагы бир жолу карап көрбөсөк болот. Себеби мен билем ошол таблиги жамааттын уюмдун кишилери бир топ мындай жооптуу кызматтарда иштеп жатат да, бүгүн биздин республикада. Урматтуу Арсенбек Касымович, эгерде бул ошол жооптуу кызматта иштейт сиз айткандай факттар болсо, ошолордон биздин мамлекетке деген коркунуч жарата турган болсо, анда биз чара көрөбүз. Жок, аларга чара көрүп эле бират эле силер Россия менен тыгыз иштеп ошол жамаатты жаап таштабайсыздар анда. Сунушуңузду карап чыгалы. Дагы бир жолу карап көргүлө энди. Рахмат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кудамалар байларга караганда көбүрөөк садака кылып атат. Даават менетini кылып жаткан кудамалар көбүрөөк садака кылып жатат. Эмне кылып? Ар бир эшикти тыкылдатып, ар бир инсандын хидаятка келишине себепкер болуп жатат. Биз аны пас көрөбүз. Резина шлепка кийип алган, жүдөп жүрөт. Жүдөп жүрүшү мүмкүн. Кемчиликтүү инсан. Бирок акыретте сиз менен бизден бийик даражада алар. Эмне байлыгын садака берген, Аллага садака берген гана жогору даражада, бул менетти кылган ылдый даражада болуш керекпи? Урматтуу туугандар, көзүбүздү ачайлы. Байлыгын садака берген инсан жаннатка киришке кепилдик берилген эмес. Бирок башка инсанга, хидаятына себепкер болгон инсанга жаннатка киришке кепилдик берилген. Билем не деген сөз? Дааватты жабыш керек деп бирөөсү чыгып айтып атат. Өмүрүндө бир адамга жакшылык кылбаган бирөө чыгып эксперт болуп алып, дааватты жабыш керек дейт. Дааватчылардан Сирияга кетип атат. Кана факт, кана далил сеники ошондой. Аны каяктан көрдүң сен? Айтсаң эле туура чыга береби? Оозуң ушу эриндериң тиш жок болуп ушундай кыймылдай берсе чыга берсе эле эсеп боло береби сеники? Алып аткан акчаң актасаң эле сеники эсеп боло береби, урматтуу бир тууганым. Сен кыргыз элине даават жабылсын деп кыянатчылык кылып атасың. Анткени биздин көпчүлүгүбүз ошол аркылуу мусулман болуп атабыз. Ошол аркылуу өзүбүздүн жолубузду таап атабыз. Сен ошону дагы бизден көп көрүп, кызганып, башка бирөөнүн тыйыны менен бизди жок кылгың келип атат. Сен муну менен 17-жылдагы орустар келип бизди кубалап, үркүндө өлүп сөөктөрүбүз терилбей калган учурда геноцидти дагы бизге жаңыртып атасың сен. Дин керек эмес, даават керек эмес деп. Ага кошулуп жолук керек эмес деп. Булар чыккынчылар кыргыз элинин. Түрк элинин чыккынчылары, мусулмандардын чыккынчылары. Булар мекени саткындары. Анткени биз улут катары, эл катары мусулман болгондон сакталып калгандыгыбызды элдин бардыгы билет. Ата бабабыз мусулман болуп келген. Ата баба ушул динди тандап алган биздики. Ошого каршы чыгып аткандар ата бабабызга, биздин салаф салихиндерибизге кыянат кылып аткандар. Тарыхты булгап аткандар. Тарыхты каралап аткан адамдар деп эсептешибиз керек. Муну тарых кечирбеш керек. Ушул тарыхка жазылыш керек. Ушундай убакытта, ушундай премьер-министр, ушундай министрдин убагында мектепте жолук салынбаш керек деп чыкты. Ушундай деген бирөөлөр чыгып алып, даават жабыш керек деп айтты. Жөн эле ушундай болуп атат деп эле сүйлөп коюп, ушинтип атат туугандарым. Бул эң чоң чыккынчылык. Мамлекет мындай чыккынчыларды билиш керек. Эл журт билиш керек дайыма. Бир тиын сурабаса, башка кылбаса, акмакчылык бул деген. Bir davatçını jaman görüp kalsa davat jaman görmüş gerek. Davatçı insan, akmak boluşun kargандай.
Moldurlar algандай boluşu mümkün. Ошон үчүн даватчыны жаман көрүп калсаң, даватты жаман көрбө, мусулманды жаман көрсөң, исламды жаман көрбө тууганым. Мен бардыгын айтат элем ушуну, бирөөдөн өчүң бар болсо, же муфтий болгуң келсе, же башка бир нерсе болгуң келсе, ал өзү менен жекече сүйлөш. Бирок ошо жалпы адамга бизге бакыттын келишине себеп болуп аткан даватты жаман, жабыш керек деп айтпаш керек бул. Бул таптакыр туура эмес маселе. Бул Кудайдын сен жаап койгон күндө деле токтоп калбайт. Ал сен жапкан-жаппаганга муктаж дагы эмес. Ал Кудайдын дини. Бирок сен өзүңө гана зыян кылып аласың. Биз сага боруз ачып атат. Бул дин Кудайдын дини. Кудай өзү сактап алат. Бирок сен өзүң бүт урук тукумуңа чейин жамандык тилеп аласың, жакшылык көрбөй каласың. Сага бир тууган катары боруз ачып айтты. Ошон үчүн дават жабылыш керек, токтолуш керек жок. Даваттын кемчилиги болсо айт, оңдойбуз. Илими жок дедиң, медресеге толуп кетти, оңдоп атабыз мынакей. Кийими бузук дедиң, кийими оңдоп баары жынсага өткөзүп койдук мынакей. Эмне керек мисалы үчүн? Дагы кайер жаман айт, ошону оңдойбуз. Только жап деп айтпа сен. Анткени бизде азыр ошол дават менен гана эмне тоскоолдук көрсөтүп атабыз да. Кадыр Маликов жакшы бир нерсе жазыптыр. Мен ошо Кадыр Маликов ушул абдан ыраазы болдум. Азыр ийгиликке алданып кетип аткан жаштардын мындай бир тосо турган бир гана нерсе дават гана турат дейт. Адамга идеология берип аткан. Кана калган кыйындарыбыз, менин маскабым туура, менин жолум туура дегендер жок, 4-5 топтолуп отурат бурчукта эле. Бирок адамдардын көкүрөгүн канааттандырып, ошолорго мындай талап кылган берип аткан бир дават гана болуп атат. Бирок акыркы күндөр чындап эле суздашып кетти, кээ бир жерлерге барсак, жамааттар чыгып аткан жер жамааттар чыкпай калды. Бул нерсени антпеш керек тууганым. Бул дават жанагыда иш эмес бул. Иштеп чүн отпускага чыгып алдык, анан болду, пенсияга чыктык деген сөз болбойт. Өмүр бою боло турган иш маселе. Көп айылдарга барып ушул жерде жамаат чыгып атабы деп сурасам, мурда жума сайын чыкчыл, азыр жок, 2 жылдан бери, 3 жылдан бери жок. Даватчы келбей калды деп айткан адамдар. Ошон үчүн жок туугандарым антпегиле. Бул адамдар даватка чыкса, эмне мен анын баарын билип алдым, бардык маселесин билип алдым, ооба. Бардык маселесин билип алдың. Ошол 4-5 маселе менен дават боло берет тууган. Дават илим деген сөз эмес ал. Адамдардын иманын козгой турган тахликул иман, иманды козгоо деген сөз болот. Иманын козго, илимди үйрөн, дагы чык, дагы козго, илимди үйрөн. Аны иштеп койбош керек, аз иштеп койдук биз. Бул жакшы эмес маселе. Кыяматта жооп беребиз. Биз мусулман болуп алдык, бирок бизден кийинки муумчу. Көптөр азыр кайра көчөгө чыгып кетти. Андай болбош керек. Ошон үчүн даватка чыгып жүргөндө таштап койбош керек бардыгы. Көп адамдар ичкен кудугуна түкүрөт. Даватта мусулман болгон, кийин кичине бияка барал келгенде булар жаман ондай мындай деп бардыгын сүйлөп баштайт. Андай болбойт тууган. Ошон үчүн жанагыдай телевизорго чыгып, башка жерден айтып аткан, сүйлөп аткандарды билсек айтышыбыз керек. Тууганым, сен аңдап ал. Эмнени айткың келип атат сен? Россия террористтик уюм деп айтыптыр, Өзбекстан айтыптыр, Казакстан айтыптыр. Айтса эле биз ээрчи беришибиз керекпи? Балким биз айтпаган үчүн алар айтыш керек. Кыргызстан айтпаптыр. Давай ошолорду ээрчибизди айтыш керек. Эмне үчүн ээрчибиз керек башкаларды биз бирөө? Биз айтабыз, дават бизде бар, расмий түрдө муфтиятта террористтик эмес уюм, Ахли Сүннат вал Жамаат дал өзү, бул бизге керек нерсе деп айтып атабыз. Пускай ошолор бизди ээрчисин, уксун ошону. Өздөрүнүн мыйзамдарын оңдосун. Анан падышабыз, элибиз, журтубуз, чоңдорубуздун бардыгы макул болуп, ынтымак көрүп аткан нерсени, жаккысы келип аткан нерсени карапайым элчи кылып айтып аткан бале чөт асмандан. Бале чөт этият болуш керек.